Жаш устаз, ана ушул ороз айында турабыз. Ошо ороз айында дагы даватка чыкса кандай, сооктор кандай? Ораза айында бул бир сөз менен айтканда ораза ай бул даваттын айы да. Пайгамбар алейхиссалам айткан "Юзади фихи ризқул мумин", ораза айында момундун рызкысы көбөйөт деген. А момундун рызкысы көбөйөт деген бир түшүнүгү денелик рызкы. Дасторкон жайлар, дасторкон толот, тамак аш түрдүү болот, муну баарыбыз эле көрүп атабыз. Ал эми экинчи мунун мааниси рухтун дагы рызкысы көбөйөт деген мааниде. Демек шайтандар байланат, адамдын нафси алсырайт, адам баласы көбүрөөк ибадат кылганга, көбүрөөк Куран окуганга, көбүрөөк намаз окуганга, көбүрөөк садака бергенге адам баласынын руху даяр болуп калат. Демек, бул даават жакшылыкка чакыруу деп атпайбызбы? Демек, жакшылыкты кыла турган ай да. Демек, ушул айда жана Рамазан айынын дагы берекетинен кылган жакшылыктар 70 эсеге көбөйүп атпайбы? Ооба. Ошого анан биздин ислам тарыхында дагы бүт жакшы иштер Рамазан айында болгон. Куран Рамазан айында түшкөн, Инжил Рамазан айында түшкөн, Забур, Таурат китептери Рамазан айында түшкөн, чоң-чоң газаттар Рамазан айында болгон, Кадыр түн Рамазан айында, этикафтар Рамазан айында, хатым Курандар Рамазан айында болгон. Ошон үчүн бул жакшылыктын айы, жакшылык кыла турган айда. Ошол себептен бул дават деген жакшылыкка чакыруу деген сөз. Жакшылыкты кылабыз жана жакшылык таркатабыз. Демек, бул даваттын айы деп койсок болот да. Бул биз Алланын жолуна чыга турган болсок, ушу Рамазан айынын ушул берекесинен, Рамазан айынын пайдасынан көп пайдаланып калат элек да. Болбосо адам баласы үйдө жүргөндө ушундай экен да. Үйдөн баягы дүйнөдөн үзүлбөсөң, кайра эле баягы жумушка барып эле жумуш менен алаксып кала берет экенсиң да. Анан эгер биз Алланын жолуна чыга турган болсок, жок дегенде бир 3 күнгөчү бул Рамазан айынын бир көп пайдаларды алып калмакпыз.